11-июлда Ирандын Керманшах шаарында эрежесиз муктаж боюнча эл аралык мелдеш орун алат. ВФ-5 Персиядагы таймаш деген аталыштагы мелдеште Иран, Ирак, Казакстан, Кыргыз Республикасы, Ауганстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттердин спортчулары күч сынашты. Эл аралык эр таймаш кулатуу федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев кабарлагандай, анда Кыргыздын намысын 3 мушкер коргоду. Атаандашын жеңген спортчу Бусурманкул Абдибайыт уулу бүгүн 11 каналынын мейманы. Куш келипсиз биздин студияга. Сиз Иранда өткөн мелдеште жакшы жыйынтык көрсөттүңүз. Мелдештин убагында кандай оорчулуктар болду? Албетте, мелдеш учурунда аябай сопернигибиз күчтүү болчу. Ошо соперникке карап иштедик. Тем более бизден чет өлкөдө болгондуктан элдин баары, публиканын баары соперник тарапта болуп жатты, кыйкыруулардын баары. Ошондой болсо дагы биздин дайындыгыбыз себебинен мындай ошо жакшы мындай партерный күрөшкө алып, күрөш менен утуп алдык. Жакшы ийгинтер жеттик десек болот. Эрежесиз эр урушка келгениңизге канча болду? Эрежесиз эр урушка келгениме мен негизинен 15 жашымдан машыгып келе жатам. 20 жашыма чейин грэплинг деген күрөшүн өздөштүрүп келгенмин. Азыр деле өздөштүрүүдөмүн. Бирок ошондой болсо дагы азыр 23 жаштамын. Ушу 3 жылдан бери эрежесиз эр урушка аябай басым жасап, ошол боюнча машыгып келе жатамын. Бизге спорттун бул түрү абдан агрессивдүү экени маалым. Буга чейин кандай жарата алган элеңиз? Албетте кооптуу. Спорттун бул түрү кайсы моментте кандай травмаларды алышын күтүүсүздөн келиши мүмкүн. Ошон үчүн менде Кудайга шүгүр азыркы учурга чейин мындай микротравма, мындай бираздан алып жүрөм, анан мындай глубокий травма жок да. Ал элек мен Кудай сактасын. Абдибайыт мырза, айтсаңыз, эр уруштагы негизги максатыңыз эмне? Эр уруштагы максатым негизи албетте ар бир адамдын жашоодо коюлган максаты бар, цели бар. Ошол мен бул эр уруш менен ушул спорт аркылуу мен таанылып, ушул аркылуу менин оокатым, ушул аркылуу элибизди, жерибизди байрагын көтөрүп келе жатабыз. Ошон үчүн мындан дагы да алдыдагы чоң дүйнөлүк мировой аренадагы организацияларга мушташуу, жанагы ушундай эле азыркы өзүбүздүн мушташып аткан ВФ организациянын поясын утуп сыначалы. Андан кийин буюрса ошондой эле чоң дүйнөдөгү UFC, Bellator, SOF ошол сыяктуу организациялардын не только катышуучусу, а именно жеңүүчүсү болуп, мындайча айтканда, тарыхта, дүйнөлүк тарыхта калгыбыз келет. Рахмат сизге. Эрежесиз мушташ боюнча эл аралык мелдештин жеңүүчүсү Бусурманкул Абдибайыт уулу 11 каналында маек курду.